Негизи балдардын калыптануусу бала бакча мектептен башталат, бирок биз ушунчалык саясатташып кеткендиктен ушу балдардын ичип аткан тамак ашына көңүл бурбай атабыз да. Ушу бала бакча мектептерде эт сүт азыктарын сатып алууда тендер өткөрүү боюнча мыйзам бузуу фактылары көп экенин билесиздер да, туурабы? Биз бул боюнча былтыр да ушул трибунада айтканбыз, Надира Сынташевна билет. Ошол эле учурда квалификациялык талаптарга ылайык азык түлүктүн сапатын аныктоочу документтери жана ветеринардык күбөлүктөрү жасалмадагы деп былтыр ызы чуу чыккан. Жана сливочный майдын ордуна маргарин майын берип атканында далилдегенбиз. Биз кээ бир мектептерде болсо ошо тамак аштын сапаты начардыгынан балдар ичпей эле, даже ооз тийбей эле кайтарып койгон учурлар бар. Анан ошо Бишкек шаарында айрыкча ушу монополист фирмалар жөнүндө кеп кылганбыз. Ошол боюнча жооп берип койсоңуз, мына Торг сервис, Даамдуу сүт, Ак белек, Каракол сүт дегенчи булар канча жылдан бери монополизация кылып алган бала бакча мектептердичи. Ушул боюнча сиздерден мындай кат түрүндө да жооп келген жок. Бул маселени бир нече жолу көтөргөнбүз. Анан Каныбек Абдубаситович, сиз деген Кочкор районунда Сары булак айылында Шамен орто мектебине бир барып көрсөңүз, мектебинде 75 бала эле окуп атат. Класстар жетишпейт, окуучулар тамакты контейнерден ичишет. Жана контейнер бүгүнкү күндө аябай популярдуу болуп атпайбы? Мектеп тар болгондуктан 37 окуучу башка айылдарга барып окуп келип атышат. Эми бул Сары булак айылын билесиз, мындай ортодо тоонун арасында калган, ал жерде мобилдик байланыш да жок, болбойт ал жердечи. Мындай эли дагы мындай катаал шартта жашайт, ошол контейнерден тамак ашат. Ошону карап койсоңуздар, жанагы ошол тендер боюнча, жанагы квалификациялык ветеринардык күбөлүктөр жасалма боюнча, ушул боюнча дагы азыр мындай билбесеңиздер, мага кат түрүндө жооп берип койсоңуздар жакшы болот эле. Рахмат. Жылы Заманбековна, мен жакында Кочкорго барам деген планым бар. Вот ал жерде 4-5 мектеп боюнча атайын кайрылышкан. Вот ошондо Шамен мектебине да сөз бара келем. Анан тендерлер боюнча азыр мен келгенден кийин арызданган жерлер өтө көп болуп атат. Кемчиликтерди айтып, биз аларды баарын анализге алып карап атабыз, текшерип. Анан сиз айткан монополисттер боюнча Бишкек шаарынын билим берүү департаменти отурат. Бул жерде Сабиле Жаксылыковна конкреттүүрөөк айтса. Мен 9 секунд менен жооп берип канчы Кара Тоо айылында Абдылдаев орто мектеби Кочкордочу 27-жылы курулган. Бүгүнкү күндө абдан абалы чатакта, жараксыз болуп турат. Ошону да бир карап койсоң.